Салам, бул сабакта сүрөткө тартууда милдеттүү делген эрежелерге токтолобуз. Бул эрежелер ишибизди жеңилдетип, таасирдүү сүрөттөрдү тартууга жардам берет. Болуп жаткан окуяны сүрөткө же видеого ыкчам тартып алуу маанилүү. Бул маалыматтын жеткиликтүүлүгүн арттырып, кандай десем, окуяны далилдер менен баяндап берүүгө жол ачат. Ал үчүн телефондогу камераны тез ачуу функциясын колдонуш керек. Бул биринчи эреже. Азыр мен iPhone'догу, Android'деги жана Xiaomi'деги камераны тез ачуу функциясын көргөзүп берем. Эгерде iPhone'уңуз телефон болсо, камераны тез ачуу функциясын колдонуу үчүн телефон бек кезде эле экранды оң жакка сүртсөңүз, дароо эле камера ачылат. Эгер Android болсо, анда сиз настройки бөлүмүнө өтүп, еще же система дегенди тандайсыз дагы, ал жерден жесты дегенден быстрый доступ к камере дегенди жандырасыз. Эгер Xiaomi болсо, анда настройки бөлүмүнө өтүш керек болот. Ал жерден блокировки и защита дегенге өтүп, быстрый запуск камеры дегенди жандырасыз. Кийинки эреже бул телефондун камерасын тазалоо. Сүрөткө тартуунун алдында камерада тактар же болбосо колдун издери жокпу текшериш керек. Анан айнегин жумшак кездеме менен сүртүп тазалоо керек. Ошондо гана сүрөт тунук, анан мындай чакчайып сонун чыгат. Кийинки эреже бул горизонталдуу түрдө сүрөткө тартыш керек. Башкача айтканда, телефонду узунунан эмес, жалпагынан кармап тартуу маанилүү. Себеп дегенде маалыматтык каражаттар горизонталдуу форматты же болбосо сүрөттөрдү, видеолорду талап кылат. Ал эми сайттан жаңылык окуп же болбосо видеону көрүп жаткан үчүн мындай формат ыңгайлуу. Социалдык тармактарга токтоло турган болсок, ал жерде вертикалдуу формат талап кылынат. Ошол үчүн соц түйүн үчүн атайын вертикалдуу түрдө тартсак дагы жакшыраак. Сүрөткө тартуу бизге ордук жаратпашы керек, ошол себептен бизге ыңгайлуу болгон нерселерди колдонобуз. Андай каражаттардын бири бул камерадагы тор же болбосо сетка. Ал камерадагы көрүнүп жаткан нерселерди узун туурасынан 3кө бөлгөн сызык. Бул композицияны түзүүдө керектелет. Биз ал тууралуу композиция бөлүмүндө дагы кененирээк токтолобуз. Азыр биз iPhone'до, Android'де жана Xiaomi'деги камерадагы сетканы кантип жандыруу керек, ошого токтолобуз. iPhone'догу камеранын сеткасын жандыруу үчүн настройки бөлүмүнө өтөбүз. Ал жерден камера дегенге кирип, сетка дегенди табабыз дагы, ошол жерден сетканы жандырабыз. Android'деги камеранын сеткасын жандыруу үчүн камеранын өзүнө киребиз, настройки бөлүмүнө өтөбүз, ал жерден сетка дегенди таап туруп жандырабыз. Ал эми Xiaomi'деги камеранын тез ачуу функциясын жандыруу үчүн камеранын өзүнө киребиз. Үстүнкү оң жак бурчтагы 3 сызыкты көрдүңөрбү? Ошол 3 сызыкты бассак, сетка деген чыгат. Анан ошол сетканы эле жандырып коебуз. Кийинки эреже фокус жана жарыкты туура алуу. Эми фокусту кантип коебуз? Телефондон биз тарткыбыз келген объектини басуу менен фокус койсок болот. Ал эми фокустагы нерсе сүрөткө так жана даана чыгып, аны курчап турган нерселерден көзгө дароо айырмаланып көрүнүп турат. Тартылып жаткан объект жарыкка карама-каршы турбашы керек. Тескерисинче жарык ага түшүп тургандай болуусу абзел. Мисалы бул эки сүрөттү карап көрөлү. Биринчиси жарыкка карама-каршы коюлгандыктан, андагы адамдын келбетин көрүүгө таптакыр мүмкүн эмес. Ал эми экинчисин карап көрсөк, жарык булагы кишинин бети жагына түшкөндүктөн биз анын жүзүн толугу менен даана көрө алабыз. Кээде объект жарыкка карама-каршы турганда атайын тартышыбыз мүмкүн, бирок бул тууралуу биз композициянын элементтеринде кененирээк токтолобуз, себеп дегенде бул өзүнчө бир эреже болуп эсептелет. Кийинки эреже бул камераны түз кармоо. Сиз тартып жаткан нерсе менен сиздин камераңыз бирдей деңгээлде болуп, оң же болбосо сол жакка обошу керек. Башкача айтканда, сүрөттөгү деңгээл сакталууга тийиш. Телефонго сүрөткө тартууда телефондун кубаттуулугун байма-бай текшергенди унутпаш керек. Эгер кубаттуулугун текшербей койсоңуз, бир маанилүү окуяны сүрөткө тартууда телефонуңуз өчүп калышы мүмкүн. Сиз окуяны толук баяндай албай каласыз, ал эми далилдерден кол жууйсуз. Ушул негизги эрежелерди эсиңизден чыгарбаңыз, эми тапшырмага кезек келди. Кийинки сабакка өтүү үчүн буга чейин үйрөнгөн ыкмалардын бардыгын колдонуп, 3 сүрөт тартышыңыз керек. Биринчиси сиз жашаган тааныш кишинин сүрөтү, балким аны портрет кылып тартсаңыз болот. Экинчиси айыл же шаарыңыздагы суу чорголорунда суу алып жаткан адамды тартсаңыз болот. Үчүнчүсү сиз жашаган көчөнүн же болбосо аймактын сүрөтү. Ушул 3 сүрөттү жибергенден кийин гана кийинки сабакка кире аласыз. Ошол себептен ийгилик.